киндигин ачып жүргөн болсо, аны кандай балдар карайт? Аны рекет балдар же болбосо хулиган балдар карайт. Бул жерде ар ким өзүнүн чегин билиш керек да. Ар ким может биз оронгон кыздарды карайт турбуз, может сен билбейсиң да анычы. Саламатсыздарбы урматтуу студенттер жана бүгүнкү келген коноктор. Мен атым Назгүл, мен Жалал Абад мамлекеттик университетинин 4-курстун студентимин. Азыр дискуссиянын талкуулоонун карап отуруп, бардыгы айтып атат, мына Зарина айтып атат өзүнүн оюн, что балдар ушинтип карайт. Бирок бир жанан балдар силер бул жердеги балдар саналуу элесиңер. Бул жерде 80-85% кыздар отурат. Эми өзүңөр элестетип көргүлө. Вузда жогорку окуу жайда канча процент бала окуйт? Мүмкүн ошончо процент бала силер ушундай кыздарды карап ушундай азыр туура айттың ошонучу. Калган балдардын бардыгы жумушсуз рекет болуп жүрөт, түшүнбү? Эми элестетип көргүлө, киндигин ачып жүргөн кыздар рекеттерге жолугат атасыңар. Көчөгө чыкса, получается көчөнүн 90% рекет. Сен айтып атасың, ким үчүн депчи, ким үчүн кийинип чыгат деп. Силер биз үчүн кийинип чыкпагыла, силер өзүңөрдүн эмеңерди ойлогула, тартибиңер же болбосо башка. Экинчиси, силер сүйгөн кызым же досум деп ошого кайрылып салым кошкула деп атасың. Мен сүйгөн кызыма же досума кайрылган жокмун. Мен бардык кыргыздын кыздарына кайрылып азыр ошо аз да болсо оюмду айтсам, булар балким кандайдыр бир сенде дагы башкасында да могул жакта жакшы түшүнүк пайда болсо, демек ушундай экен дегенде, ошо мен да салымымды кошоюн деп эле айтып атам. Мен жамандаган жокмун бул жерде. Эми ал ошондой ачык кийинип жүргөн кыздарды жагаттыр. Мен аны сүйөм да, аны мага караш үчүн мен ар эмне кылам. Может мен ошондо ачык кийинип алып чыгам да. Эми элестетсең сен, мен өзүм үчүн кийинбейм да, туура мен сен үчүн кетип атпаймынбы ошондо? Мен сени сүйүп туруп ошого жолго барып атпаймынбы? Значит, силер балдар болуп атат, тоже. Демек, кыздар ушул жигиттер сүйүп калса, силерге жакшы кийинип барайын деп аракет кылышат. Ана азыркы бизде сүйүү маданияты кандай болот? Жана психологияда айтылат, адам жакшы нерсеге караганда жаман нерсени терс кабыл алат деп. Жанагыдай кийинип алса, албетте тез кабыл алып аны карайбыз. Аны жакшы көрүү сезими менен карап аткан жерибиз жок. Силер биздин мындай психологиялык неме жактан ойлоп көрүшүңөр керек да. Ошону карап бара жатып, машина айдап бара жатып, башка жакка кетип калып аткан жоксуңарбы? Жок. Андай учурлар болгон эмес. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор, урматтуу жаштар, урматтуу студенттер. Менин атым Абдували уулу Нурбек, Жаңы Муун кайрылма фондунан. Мен бул жерде баягы башынан сүйлөп кеткенде баягы кыздарга айткым келет. Хижаб тууралуу кетти, баягы хижабты кийген кыздар мындай тигиндей деп айтып кетишти. Албетте бул жерде караганда хижаб кийүү өзү мусулманчылыктарда баягы динде зордоо жок деген нерсе бар да. Анан мындай нерсе бар да, хижаб кийсе кандай болот, хижаб кийбесе кандай болот деген. Өзүнүн баягы жабык жүрсө кыз кандай болот, ачынып жүрсө кыз кандай жакшы болот деп. Өз негизинен эркектер мындай караганда кыздын өзү чачы, бүт баягы ачылган жерлер бул кыздын өзүнүн кооздугу да. Бул кооздугу өзү эркектер мындай кыз кишилер өзүнүн күйөөсүнө гана тартуулаш керек да. Күйөөсү гана көрүш керек ошол кооздуктарды. Башкаларга бул өзү тыюу салынат мусулманчылыкта караганда. Ошон үчүн мусулманчылык бул нерсени парз кылган хижабты, анан ауратты жаап жүрүш. Анан мындай нерсе бар да, мына бир айткым келет. Шоколадты эгерде мында алып карасак, сырты менен болсо, анан ачык шоколад болсо, силер өзү кайсы шоколад тандайсыңар? Сырты чаң баскан шоколад тандайсыңар же мындай оберткасы бар, мындай сырты бар шоколад тандайсыңар? Бул жерде ошол сиз жакшы эле идеяларды айттыңыз, ооба, ойлор жакшы, бирок эми карап көрөлүчү. Биз бүт инвесторлор Европадан келет да бизгечи. Бүт жаңы мода, ошондой эле биздин экономикабыз. Кытай эмне үчүн бизге өзүнүн товарын сатат? Себеби алардыкы арзан. Ошондо түшүнүп койсоңор, силер чоң болуп келип алып эле жаштарды күнөөлөгөн дагы бир аз туура эмес болуп турат да. Бул жерде экономика биринчиден. Биздики аябай ылдый. Ошон үчүн. Экинчиден, хорошо, кыргызча кийим кийейле, чыгаргыла. Кийейле. Кана чыгарганын көргөн жокмун. Мен өзүм азыр эгерде барып кыргызча кийим кийип алсам, мүмкүн эшикке чыкканда жаштардын баардыгы мени карап күлөт. Это факт. Ошону ким чыгарыш керек ушул формаларды? Ошону вот азыр сиздер как бийликтин өкүлдөрү катары мен бул жерде көрүп турам. Давайте бийликке барып эшигин такылдатып айткыла ушу идеяңарды айтып киргизгиле, анда ушунчалык болсо. Анан бир жагынан биз анда мүмкүн биз бүт бардыгыбыз анда хиджаб кийип жакшы жашайбыз десек, анда халифат болуп калабыз го. Халифат болсо анда эркектер вот азыр 20% эркек отурат. Тургула анда иштегиле нормально. Биз үйдө бүт условияны жасап алып отурайлы.
А кантип биз хиджабчан туруп алып, кантип биз эшикке чыгып жумуш кылабыз? Биринчиден, Мурат аке, экинчиден, биз жумушка орношуу маселеси бул жерде азыр аябай көйгөйлүү. Мен хиджаб кийип барып, ушунча знание менен да барып туруп бир сотрудник бир жакшы компанияга кирем десе мени киргизбейт. Эмне үчүн? Именно хиджаб үчүн. Бул факт. Буну мен өзүм көзүм менен көргөнмүн, өзүм эжелериммен. Эми элестетип көрсөңөр өзүңөр. Ушундай проблемада жаштарды күнөөлөш туура болобу? Мүмкүн силер чоңдор катары биздин идеябызды угуп, ушунча оштон постоянно көрөм ушу передачаны, оштон постоянно сизди көрөм мен. Ушул передача талкуу эмне болуп атат? Тиги знаменитый жана ырчысы бар го, Тата Улан. 14 февраль жөнүндө талкуу кылдыңар, аны да көрдүм. Чечимге келели да. Бир маселе айтып коеюнчу балдар. Социализм учурунда мамлекет камсыз көргөн. Ар бир окуучу студентке бүткөндөн кийин иш таап берүү алардын милдети болгон. Азыр либералдык мамлекетти куруп атабыз. Бул дегени кайра эл мамлекетти багат, салык төлөйт. Ал эми мамлекет болгону шарт гана түзүп берет. Аны силер мисалы Назгүл сенде ошондой идея болгон болсо, сен өзүң ишкана ачып туруп, текстильный фабрика ачып туруп ошондой модаларды чыгарсаң болот. Сага эч ким каршылык кылган жок, бул бизнес. Анан экинчи, мамлекет мында унуталы, мындан ары уже 20 жыл болду. Дагы эле биз күтүп жүрөбүз. Качан мамлекет бизге иш камсыз кылып берет? Камсыз кылып бербейт. Мамлекет болгону мыйзам кабыл алат, кайра салык топтойт, силер ишкана ачсаңар. Ошондой биз коомду куруп атабыз. Биз кайсы коомду куруп атканыбызды түшүнөлү. Эгер социализмди курсак, анда барып коммунисттерге баргыла, дагы 10 жылдан кийин бизге коммунизмди куруп бергиле деп. Вот ошондо коммунисттер айтат, давай ар бириңе иш камсыз кылабыз, бардыгың бирдей жашайсың деп. Бакедей болбойт деп. Бул идеология ушундай. Сиздин айтканыңыз боюнча мен айтат элем, араңыздарда кыздар бар. Ошол мына турецкий фирмаларды көрүп атасыңар. Ошолор түрктөрдүн ар түрдүү кооз кийимдер чыгарып атат. Бул жерде максат ал уронуп чүмкөнүп алыш эмес. Бул жерде ошол аял киши кооз, бирок баягындай сулуу жерлери айтканда жабык болсун деген идеяны алып чыккыла, силердин дагы сатып алуучуңар болот. Мына карындашыбызга окшогон. Рахмат.